Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Мына Рамазан айыдагы акырыла баратат. Хадисте келгендей амалдар акырына карап туруп бааланат. Акырына карап туруп баа берилет. Акырына карап туруп бүтөт. Ошондуктан мына акыркы сааттарда, акыркы күндөрдө, Рамазандын акыркы күндөрүндө болуп турабыз. Ошондуктан дуада, намазда, түнкү ибадаттарда кайдыгер болбогонго аракет кылуубуз керек. Аз болсо дагы аракет кылып коюубуз керек. Алгачкы 10 күндө, экинчи 10 күндө туура жетише албай калган болсо көп нерселерге мына Аллахтын фазилети ушундай. Кала берсе Рамазандын бүтүүсүнө bir күн калганда деле, 2 күн калганда деле инсан көп жакшылыктарга, соопторго жетип калуусу мүмкүн. Анткени акыркы 10 күндүктө мына Кадыр түн жашырылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кадыр түндү акыркы ошол так күндөрдө деп айткан 21, 23, 25, 27, мына азыр 27-күн болуп турат. Ошондуктан мына ушул Рамазандын акыркы 10 түнүндө мына ушул түндөн ибадаттардан бир насибеңиз болсун. Шам кирүүсү менен, шам намазы окулуусу менен, окулуп бүтүүсү менен түнкү ибадаттардын убактысы башталат. Ошо багымдатка чейин намаз окусаңыз, ибадат кылсаңыз боло берет. Шу шамдан баштап, магриптен баштап, фажр намазына чейин, багымдат намазына чейин 1 саат болса дагы, жарым саат болса дагы, 20 мүнөт болса дагы, ошол бир инсандын, бир момун мусулмандын бир насибеси, бир үйлүшү болуш керек. Анткени эгер Кадыр түн бизге насип болуп кала турган болсо, 2 рекет окулган намаз 84 жылдык, 83 жылдык, 80 жылдан ашык болуп жазылат. Бир жарым саат истигфар айткан болсо, кичине аз вакыттын ичинде, кыска мөөнөттүн ичинде Куран тилават кылган болсо, дуалар кылган болсо, истигфарлар айтылган болсо, ошол ибадаттары 1000 айдан жакшы. Мындайча айтканда 84 жыл, 83 жыл, 83 жыл, 84 жыл болуп жазылат дегени. Биздин өмүр кыска болот. Ашып кетсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 60 менен 70-тин ортосунда өтүп кетесиңер деген. Көпчүлүк бөлүгүбүз ошо 60 менен 70-тин ортосунда тиги дүйнөгө сапар кыла беребиз, ажалыбыз жеткен убакытта. Бирок алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине ылайык айтат. Мына хадис бар: 60 жашты ким берген болсо, Аллах Таала кимге 60 жашты берген болсо, анда үзүр калбаптыр дейт. 60 жаш жашады бул жашоодо. Эми 15 жашта өтүп кете турган болсо, 10 жашта өтүп кете турган болсо, 20 жашта өтүп кете турган болсо, эми бир үзүрү болушу мүмкүн. Бирок 60 жыл жашап туруп, эми Аллахты тааныбай барып, эми таухид менен ширктин айырмасына барбай, бидаат менен сүннөттүн айырмасына барбай, 60ка кирип атса деле, 70ке кирип атса эле, бул өтө бир чоң бир зыян. Өтө бир ошол инсандын жашоосу бир берекесиз өткөндүгүнүн белгиси. Кана Аллах Таала 70 жыл өмүр берет бир инсанга, 60 жыл өмүр берет таухид менен ширктин айырмасына барбаса, бидаат менен сүннөттүн айырмасына барбаса. Жашоодон максат бул Аллахка ибадат кылуу. Эң этият кыла турган маселе дагы бул жашообузду эң этият кыла турган маселе бул динибиз. Бул иманыбыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." О Аллахка иман келтиргендер, Аллахтан чындап коркула. Жана мусулман болуп өлгүлө дейт Аллах Таала. Мусулман болуп өтүп кеткиле дейт. Мындайча айтканда, диниңерди бекем кармап өтүп кеткиле дейт. Динди этият кылыш керек. Динди баары эле карманып атам, исламды карманып атам деп айта берет. Бирок муну этият кылуу маселеси, өтө этият кылып Аллахтын алдына кармап баруу ар бир адамдын колунан келе бербейт. Динди ширктен этият кылыш керек, бидааттардан этият кылуу керек. Динге ар кандай жаңылык кирип кетүүдөн этият кылуу керек. Бул дин Аллах Таала түшүргөн дин, бул нан чай эмес. Мындайча айтканда, алдыңа койгон нерсени жеп кете бере турган нерсе эмес бул.
Азыркы кезде адамдар ушундай болуп калды. Динге болгон мамилеси бул тамак ашка болгон мамиледей да. Айырмалабай эле кээ бир адамдар бар, эми алхамдулилля аппетити жакшы, алдына не коюлса урат. Туурабы? Либо коюлса жеп кете берет. Дин андай эмес. Дин мындай келгенде, мындай караганда динде мындай алганда, ал диндеги маселелерди алганда туурасы, аят, хадис, алымдардын кайсы пикири күчтүү, мына ушул маселелерге көңүл буруу керек. Бул дин подряд жей бере турган нерсе эмес. Ошондуктан динди этият кылуу керек. Эми алхамдулилля, мына жыл сайын Аллах Таала бизге Рамазанга жеткирип атат. Алхамдулилля, Рамазан айында ибадат кылып атабыз. Рамазан айыбыздын башталуусу дагы таухид менен башталсын, бүтүүсү дагы таухид менен бүтсүн. Биз ибадаттарыбыз таухидке негизделбесе, Аллахтын бирлигине негизделбесе, дүйнөдө да акыретте да пайда алып келбейт. Мисал үчүн бирөө жай намазда өлүп калса, бирөө Куран тилават кылып өлүп калса, жакшы өлүм, жакшы белги, жакшы өлүм деп айтабыз. Хуснул хатима, эң жакшы бүтүү бул таухидте бүтүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдин акыркы сөзү ла иляха иллаллах боло турган болсо жаннатка кирет деди. Ал үчүн жашаш керек. Инсан мол окуган нерсесini, аяттарды, хадистерди биз амалыбызда, дене мүчөлөрүбүздө амалда көрсөтүү керек. Өтө өкүнүчтүүсү азыркы кезде биздеги эң чоң өкүнүч, кээде сүйлөгөн сөзүбүз менен амалыбызды алып келбейт. Динди, Куран-ы Керимди окуган убакытта, хадистерди окуган убакытта бир теориялык илим катары эле окуп коюп атабыз. Ой окуйбуз дагы теориялык илим катары таанышып туруп, анан кайра коюп коебуз. Амал кылуу деген нерсе, аны жашоодо көрсөтүү деген нерсе болбой калып атат. Анткени бул дин туура окулат, үйрөнүлөт, бирок ал таштап коюлбайт, ага амал кылуу керек. Ошондуктан жыл сайын таравихте Курандар хатым болот. Бирок мунун мааниси менен, мунун максаты менен аяттардагы маанинин маңызын түшүнүү керек. Аны менен жашоо керек. Бир аят адамдардын абалын өзгөртүүсү мүмкүн. Бир аят, бир хадис адамдардын абалын өзгөртүү мүмкүн. Ошондуктан жакшылык бул динибизде. Эми урматтуу момун мусулман бир туугандар, эми Талха ибн Убайдуллах радиаллаху анхудан келген сахих хадис бар. Имам Ахмад, Имам Тирмизи рахимахуллахлар бул хадисти риваят кылган, сахих деп айткан. Талха ибн Убайдуллах айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына эки киши келип, исламды экөө бирдей кабыл алды. Ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп исламды кабыл алды дейт. Кийин көп өтпөй эле бирөөсү согушта ошол сахабалар менен бир жерге жихадка барып, согушка барып, ошол жерде шахид болуп кетти. Кийин анан шахид болгон ошол бурадардан кийин мунусу кийингиси, экинчиси бир жылдан кийин аламдан өтүп кетти дейт. Бир жылдан кийин аламдан өтүп кетти дейт Талха ибн Убайдуллах. Анан мен ошол эки кишини, экөө тең бирдей келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан исламды кабыл кылган эки кишини мен түшүмдө көрдүм дейт бир күн. Кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынан түш көрдүңөрбү дейт эле. Анан сахабалар түштөрүн айтса, түштөрүн жоору берет эле. Кээде өзү түш көрсө, өзүнүн түшүн айтып берет эле. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эч кимдин түшүнөн өкүм алынбайт. Уйкудан тургандан кийин эми мен бүгүн мындай түш көрдүм, мындай амал кылышым керек экен, мындай жүрүшүм керек экен, мындай жашашым керек экен, мындай ибадат кылышым керек экен деген нерсе жок. Бүттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дин толук болду. Бул эч кимдин түшүнө, оюна, кыялына муктаж эмес бул дин. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан кийин дин толук болгон. Анан жанагы эки кишини түшүмдө көрдүм дейт Талха ибн Убайдуллах. Мен жаннаттын эшигинин оозунда туруп турмун дейт. Эшигинин оозунда туруп турмун. Жана эки киши дагы жанымда эле дейт. Анан жаннаттан бирөө чыкты, бирөө чыгып туруп, жанагы шахидтен алдын, шейиттен алдын, андан кийин бир жыл аламдан, бир жыл кийин өткөн кишини алып кирип кетти дейт. Бейишке алып кирип кетти. Баланчы деп туруп алып кирип кетти бейишке дейт. Анан ал туруп калды. Жана шахид туруп калды дейт. Анан кичине бир убакыт өткөндөн кийин аны чакырып, аны кайра алып кирип кетишти дейт. Жаннатка алып кирип кетишти дейт.
Анан эртеси ойгонгондон кийин бул түшүмдү адамдарга айта баштадым дейт. Адамдарга сүйлөп айта баштадым. Адамдар таң кала баштады дейт. Кийин анан бул менин түшүмдүн кабары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы жетти дейт. Анан мени чакыртырып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мен анан сурадым, я Расулулла, бул не мындай болду? Шахидтен алдын тиги бейишке биринчи кирип кетти деп сурасам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мунун таң калыштуусу дейт, жанагы орозого жеткен дейт. Бир Рамазанга жеткен, Рамазанда көбүрөөк ибадаттарды кылган, көбүрөөк намаз окуган, көбүрөөк сажда кылган, ошол себептүү тигиден өтүп кетти, ажыр соопту дейт. Ошондуктан алымдар айтат, Аллахтын фазилети өтө чексиз. Инсан бир сааттын ичинде же бир 10 мүнөттүн ичинде көптөгөн миллион, миллиард соопторго жетүүсү мүмкүн. Таң калыштуусу шахидтерге, шейиттерге бериле турган даража 700-дөй дейт, хадистерде келет. Кала берсе өзүнүн туугандарынан 70 кишини бейишке алып кирип кетет дейт. Бул даража өтө улуу даража. Бирок андан дагы могул Рамазанга жетип, Рамазанда көбүрөөк сажда кылган, көбүрөөк намаз окуган адам бир Аллахтын бир фазилети себептүү андан бейишке биринчи болуп кирип кетти дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан могул сааттар, бүгүнкү кеткен саат, бүгүнкү кеткен күн эртең бул кайра келбейт. Бул Рамазан кеттиби? Кийинки Рамазан башка ал. Өткөнкү Рамазан башка ал. Ошондуктан алымдар бул Рамазаныңар өткөн Рамазандан дагы лучше, жакшы болсун дейт. Эми кийинки Рамазан мындан да жакшы болуш керек. Иншалла, эгер Аллах жеткирип калса, бизди насип кылып дагы бир топтоп калса, кийинки Рамазаныбыз бул Рамазандан дагы жакшы болуш керек. Ага аракет кылуу керек. Анткени Аллах Тааланын фазилети, райымы чексиз, беремин деген пендесине ушундай берип таштайт. Эгер Аллах бир пендеге фазилетин бере турган болсо, аны эч ким кармап кала албайт. Эгер бир пендеден Аллах бир нерсени алып кое турган болсо, аны эч ким токтотуп да кала албайт, алып да кала албайт. Сөзсүз алып кетет ал нерсени. Анткени бар нерсе Аллах Тааланын колунда. Ошондуктан Аллах Тааладан өмүрүбүзгө берекелерди, жакшылыктарды сурай берейли. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.